Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Түркиянын түндүгүндө орун алган суу ташкынынан улам каза болгондордун жалпы саны 57ге жетти. Ошондой эле сел катталган аймактарда дагы 76 адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргенин жергиликтүү басылмалар кабарлады. Министрдин айтымында жаратылыш кырсыгынан 284 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Мындан тышкары селдин кесепетинен 454 имарат жараксыз абалга келген. Бишкек шаарынын мэриясында Кыргыз өлкөсүнүн эгемендүүлүк күнүнө карата даярдыктар боюнча жыйын өттү. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык райондордун акимдери майрамга даярдык көрүү боюнча пландары тууралуу маалымат беришкен. Борбордук аянтта майрам уюштуруу боюнча иш планы көтөрүлдү. Ошондой эле райондордо майрам уюштуруунун бирдиктүү концепциясы сакталып, жооптуу кызматтар жана кызматкерлер дайындалды деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда жаңы окуу жылы салтанаттуу линейка менен 15 сентябрда башталат. Бул тууралуу билим берүү министринин орун басары Надира Чусупбекова билдирди. Анын айтымында окуучулар бул күнү мектепке келип биринчи коңгуроо кагылат. Андан кийин кадимки сабактар орун алат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери менен биргеликте атайын алгоритм иштелип чыкты, деди Чусупбекова. Белгилеп кетсек, быйыл алгачкы ирет Кыргызстанда жаңы окуу жылы 1 сентябрда эмес 15 сентябрда башталат. 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарынын программасынан чыйыле турган спорттун түрлөрү аталды. Расмий сайтта жарыяланган маалыматка ылайык, Парижге карате, бейсбол жана софтбол менен машыккан спортчулар барышпайт. Ал эми жаңы спорттун түрлөрү боюнча программага брейк-данс киргизилди. Кийинки Олимпиада оюндары 2024 жылы 26 июлдан 11 августка чейин Париж шаарында өтөт. Улуттук банк бүгүндөн тарта эскирген акча банкноталарын алмаштыруу операциясын жандантты. Бул тууралуу өлкөнүн башкы каржы мекемесинен билдиришти. Чечим Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл коллекциялык тыйымдарынын жүгүртүүгө коюу бергенine байланыштуу кабыл алынды. Монеталар колдонууга 16 августта чыгарылат. Эске салсак, ушул жылдын 6 июлунда Улуттук банк коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында эски акчаны алмаштыруу жана алтын куймаларын сатуу процедураларын токтоткон. Афганистандагы кыргызстандыктар эвакуацияланат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Кабулдагы элчилиги кадимки режимде иштеп жатат. Министрлик менен элчилик Афганистанда убактылуу турган кыргызстандыктар менен дайым байланышта. Алардын коопсуздугун камсыздап, мекенине эвакуациялануу боюнча бардык чаралар көрүлүүдө. Эске салсак, Талибан кыймылы Кабулга кирип келди. Акыркы маалымат боюнча президент Ашраф Гани отставкага кетип, бийликти тынчтык жолу менен өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ысык көл облусунун Балыкчы Ананьева Каракол жолунда тактап айтканда Турайгыр менен Чырпык айылынын ортосунда Honda Odyssey унаасы батышты карай бара жатып айдоочуга рулга ээ боло албай калып ала салып кеткен. Бул тууралуу Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү катары бара жаткан 80 жаштагы улгайган аял каза болгон. Бишкек шаарынын мэриясы вакцинаны алган жана алууну каалаган жарандар үчүн стимул берүүнү көздөөдө. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мэрияда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Айбек Чунушалиевдин коронавирустук инфекцияга каршы эмдөө маселеси боюнча жыйын өткөн. Анда вице-мэр Виктория Мазгачева 1 май акимиятынын эмдөө алгандарынын арасында атайын бир компания менен биргеликте арзандатууларды уюштуруу демилгесин белгилеген. Мазгачеванын отчетунан кийин мэр акимдерге эмдөө боюнча ишти күчөтүүнү жана маалымат берүү боюнча ишти активдештирүүнү тапшырган. Москва шаарында өз ара бокс боюнча беттештерди уюштурган 12 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Жазылган маалыматка ылайык, учурда териштирүү иштери улантылууда. Полиция кызматына Тверская көчөсү алты дарегиндеги үйдүн короосунда көп сандаган эркектер жүргөн тууралуу билдири келип түшкөн. Окуя болгон жерге келген полиция кызматкерлери 12 кыргыз жараны спарринг мушташтарын уюштурганын аныкташкан. Алардын баары кармалып, түшүндүрмөлөр алынды деп жазылат маалыматта.
Бишкекте милиция кызматкерлери шаар тургунуна ыплас иш-аракеттерди кылганга шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Бул факты сотко чейинки өндүрүшкө алынып, териштирүү иштери башталган. Шектүү 34 жаштагы Ч.А. аттуу жаран алдын ала маалыматтар боюнча психикалык ооруканада каттоодо турушу мүмкүн. Мындан улам ага тийиштүү экспертизалар дайындалды деп жазылат маалыматта. 14 августта саат 12:30 чамасында Горкий көчөсүндө жабырлануучу кыз бара жаткан, ага артынан белгисиз жаран келип, бутуна чаап жиберген. Ауганстандагы абал. Талибандар кыймыл террорист деп таанылган тыюу салынган өлкө тынч кагылышууларсыз деп ырасташат. Алардын айтымында согушкерлерге оогандардын өмүрүн, мүлкүн жана намысын коргоо буйрук берилген. Талибан согушу бүттү деп эсептейт. Башкаруунун формасы жакын арада ачыкка чыгат. Ошол эле учурда кыймылдын жогорку даражалуу лидерлери батыш маалымат каражаттарына абсолюттук бийликке ээ болууну каалашаарын жана өткөл өкмөттү түзүүгө макул эместигин айтышты. Кабул аэропортунда башаламандык элдер учуп конуу тилкесине чуркап баратканда америкалык аскерлер ок чыгарды. Бир нече киши каза болду. Коммерциялык аба каттамдары токтотулду. Президент Ганинин кайда экени белгисиз. Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү эч кандай маалыматы жок экенин билдиришти. Ауганстандын вице-президенти Салех өлкөдө калганы айтылат. Бир катар өлкөлөр Кабулдан дипломаттарын жана жарандарын эвакуациялашты. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.